интернетте ислам аябагандай тез тарап баратат деген видео жүрөт. Азыр ошого көңүл бурсак. Ислам башка диндерге салыштырганда өтө тез жайылууда. Божомолдорго караганда ислам 2070-жылга чейин христиан дининен ашып өтүп, дүйнөдөгү эң чоң динге айланмакчы. 2010-жылы Индонезия дүйнөдөгү мусулман калкы эң көп өлкө болгон. Бирок 2050-жылга чейин Индия Индонезияны озуп кетет деп жоромолдонууда. Бирок Индия басымдуу бөлүгү индуизм динин туткан калк бойдон кала бермекчи. Улуу Британияда жана Францияда христиан калкы 50%га төмөндөйт. Жана 2050-жылы Европа чөлкөмүнүн 10%ы мусулман тургундарды түзөт деп болжонууда. Дүйнөдө ар бир 10 христиандын 4-ү Африкада жашамакчы. Ал эми АКШда 2050-жылы ар бир 50 адамдын бири мусулман болмокчу. Бул видеодо мусулмандар абдан тез өнүгүп баратат, христиандар асайып атат. Анан келечекте ушундай тенденция улана берет деген бир пропаганда берилип атат. Анда эмесе мен силердин көңүлүңөрдү араб христиан, мен өзүмдүн каналымда көп жолу айтып келаткан Christian Prince'тин видеосуна көңүл буруп көрөлүчү. Муну мен бул англис тилинде, англисче билгендер өзүңөр койсоңор, мына могу жерде астында жазылып турат. Сахих Муслим 147 деп жазылып турат. Ал жерде Christian Prince айтып көргөзүп берип атат. Мусулмандардын өздөрүнүн хадистеринде айтылып атат. Мухаммед мусулмандардын пайгамбары айткан экен. Ислам дини бул эч кимге кереги жок нерседе пайда болуп, анан өзүнүн иштерин кылып, кайрадан артка чегинип, жылаан ийине киргендей сойлоп кирип жок болот деген экен. Ал Сахих Муслим китеби 146-147 экен. Биз могу видеону койбой эле, өзүңөр англисче билгендер коюп көрүп алсаңар болот. Биз убакытты кетирбей эле азыр түз эле ошол хадиске кирсек. Мына силердин көз алдыңарда Сахих Муслим sunna.com'га киресиңер. Сахих Муслим 146. Жана англисче жазылып турат. Verily Islam started as something strange and it would again revert to its old position of being strange just as it started, and it would recede between the two mosques just as the serpent crawls back into its hole. Ислам дини бул бир эч кимге кереги жок нерседей пайда болуп, анан кайрадан эки мечиттин ортосуна чегинип барып, жылаан ийине сойлоп киргендей сойлоп кирип жок болот дейт. Кийинки хадис Сахих Муслим 147. Verily the faith would recede to Medina just as the serpent crawls back into its hole. Чынында ишеним, жөнүндө ислам дини жөнүндө айтып атат. Кайрадан Мединага чегинип, жылаан ийине киргендей кирип сойлоп жок болот дейт. Муну ачып карап көрсөңөр болот өзүңөр, мына sunna.com. Эми ушунун эле эгерде англисче билбегендер, ушунун эле орусчасын энциклопедия хадисовга кирсеңер, мына Google'га кирип туруп энциклопедия хадисов деп жазсаңар чыгат. Сахих Муслим китеби 146 хадис. Ушунун эле орусчасы мындай деп турат. Поистине, ислам начался чуждым и вернется так же чуждым, как и начался, и соберется между двумя мечетями, подобно змее, которая сворачивается в своей норе. Чынында ислам бир чуждый дейт. Эч кимге кереги жок, бир башка нерседе пайда болуп, анан кайрадан эч кимге кереги жок болуп, кандай башталса так эле ошондой болуп, кайра артка чегинип, эки мечиттин ортосунда ийинине кирген жыландай сойлоп кирип, кайра сойлоп кирет дейт. Үйрүлүп. Кийинки хадисти карап көрөлүк. Бул 146, эми Сахих Муслим 147. Ana.
Поистине, вера непременно вернется в Медину, подобно тому, как змея возвращается в свою нору в случае опасности. Чынында, сөзсүз түрдө ишеним же ислам дини кайрадан Мединага кайтат. Жылаан өзүнүн ийине сойлоп киргенде болуп, сойлоп кирет дейт. Коркунуч ага пайда болгондо. Муну бул жерде вера непременно вернется деген кайтат деп. Могул англисчесинде жазылганда артка чегинет деп турат. Ушуну эле Google'га которуп бер десеңер, мындай деп которот. Воистину, вера отступит в Медину, как змей уползает обратно в свою нору дейт. Ислам дини же исламга болгон ишеним кайрадан Мединага жылаан өзүнүн ийине сойлоп киргенде болуп, сойлоп кирип артка чегинет деген да. Бекеринен бул жерде ислам динин жылаанга салыштырып аткан жок. Анткени ислам дининин жаратылышы ушул жылаанга окшош. Бул башталганда жана чуждый деп которот атпайбы, же англисче something strange дейт. Бир башкача түшүнүксүз нерседе пайда болуп, анан күч менен ал исламды кабыл алдырып, таратып, кабыл албагандарын өлтүрүп, кабыл алгандарына болсо өзүнүн жаман окутуусун үйрөткөн. Азыркы күнгө чейин үйрөтүп келатат. Башка диндегилердин баарысытен капырлар, алар кир, аларды күч менен исламды кабыл алдыр, кабыл албаса өлтүрүп ташта деген окутуусун. Аны менен бирге катын посттукту үйрөтүп келатат. Көп аял ал. Алас келсе күңдөр менен жат, так эле Мухаммедте болуп. Мухаммед да ушундай үлгү калтырып кеткен. Аялдары жокто күңдөр менен жатып, кармалып калып, үйүндө аялымдай чыр чыккан. Алас келсе акчасын төлөп, буларда убактылуу нике деп коет, мута. Союклар менен барып бир күнгө, 2 күнгө жатып кел деп үйрөткөн. Алас келсе 6 жашар, 9 жашар кыздарды зордукта, так эле Мухаммедте болуп, педофилияны үйрөткөн. Азыркыга чейин үйрөтүп келатат. Ал жөнүндө менин каналыма кирип туруп көрсөңөр, Мухаммедтин педофилиясы дагы, мутасы дагы, көп катын алгандыгы жөнүндө дагы, катындары жок кестет, күңдөр менен жатып кармалып калганы, мыкачылык менен кишилерди өлтүргөнү, исламды мажбурлап кабыл алдыргандыгы жөнүндө баардыгы тең менин каналымда бар. Ошонун баарын карап көрсөңөр, бул исламды бекеринен Мухаммед айткан жок, жылаанга окшоштур. Анткени мунун жаратылышы ошондой. Жок, ислам антип жоголбойт дегендер болсо, анда Мухаммед пайгамбарыңар жалган пайгамбар болуп, жалган пайгамбарчылык айткан болот. Анткени бул сөздү мен айтып аткан жокмун. Муну Мухаммед айтып атат. Чынында ишеним дейт. Ислам дини жылаан ийине сойлоп киргенде чегинип кайра артка жок болот деп айтып атат. Жок, эгерде ал чын айткан болсо, анда интернеттин пропагандасына ишенбегиле, ислам аябагандай бат тарап атат деген. Анткени адамдар исламдын чыныгы жаратылышын, мунун жылаан экенин биле элек. Эгер билсе, чыныгы жүзүн көрсө, анда жылаанды көргөндө кандай адам ичиркенип, кандай сезимдер пайда болот, жаман. Андан жабой качкандай, исламдан дагы адамдар качат. Ал жөнүндө Мухаммед өзү айтып кеткен ушинтип. Бирок тилекке каршы муну адамдардын көбү биле элек. Эгер адамдар билсин десеңер, анда лайк басып, башкалар менен бөлүшүп, каналга катталганды унутпаңыздар. Ошол менен сиздер бул видеону болушунча көп адамдар көрүп, исламдын чыныгы жүзүн, жылаандыкындай болгон жагымсыз жаратылышын билгенге өзүңөрдүн салымыңарды кошкон болосуңар.